Көптү күрсө көл болот, көл толкуса сел болот деп элибизде айтылгандай Кудайга шүгүр сбор чогулуп атат. Аз-аздан болсо дагы күн сайын чогулуп керектүү сумма толугу менен жыйналат деген ишенимдемин. Андыктан достор, маалымат жетпегендерге видеону бөлүшүп жакшы ишке себепкер болуп коюңуздар. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2016-жылы чыккан Жолугушканга чейин аттуу тасманы көрүп, сезимдердин эң жагымдуусу сүйүү маселеси тууралуу сөз кылалы. Андыктан үй бүлөлүү болсоңуз сүйгөнүңүздү жаныңызга алып келип, алдыңкы мүнөттөрдү биргеликте жагымдуу маанайда өткөрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Меня зовут Лу. Тасманын башталышы жигит кыз бири-бирине жакшы сөздөрдү айтып эркелешип жаткандыгын көрөбүз. Бир мезгилде жигит жумушка бара турган убактысы болуп калгандыктан гусулун алып саркеч кийимин кийип, уюлдук аппарат менен сүйлөшкөнчө эшикте жамгыр жаап жаткандыктан такси издеп жөнөйт. Ошол убакта эле каарманыбыз шайтан арабаны байкабай калып кырсык болуп кетти. Бул окуядан 2 жыл өтүп тасма башка көрүнүшкө өтүп 26 жаштагы каарманыбыз Луиза Кларк менен таанышабыз. Луиза өтө ачык түстөгү кийимдерди кийип, жашоосунда эч кандай маселе жок, жайдары кыз эле. Бирок бул күнү ал 6 жылдан бери иштеп келе жаткан ашкана жабылып калып, каарманыбыз жумушунан айрылып, кайгыга батып калат. Анткени акыркы учурда өлкөдө жумушсуздук көбөйүп, каарманыбыздагы үй бүлөсүнүн алдындагы жоопкерчиликти ойлонуп бир аз муңайып кетти окшойт. Ошондуктан ал дароо эле жумуш издей баштап, бирок акыркы 2 жумадан бери ар кайсы жумуштарга барып көрүп, эч бири жакпай. Жумуштап берүүчү кеңсеге келип кайра эле жаңы жумуш сурай берет. Ошондой күндөрдүн биринде жарым жылга майып адамды карай турган жумуш бар экендиги билинип, айлыгы көп болгондугуна карабай ал жумушка эч кимдин барбай жаткандыгы белгилүү болот. Анткени майып адамдын денесинин эч бир бөлүгү кыймылдабайт болчу. Муну уккан каарманыбыз үй бүлөсүнө акча керек экендигин түшүнгөндүктөн жанагы жумушка макулдугун берип, бирок ал жака олуттуураак кийиниш керек болгондуктан өзүнүн адаттагы кийимдерин кийбей башкача кийинип барат. Анда каарманыбыз жаңы кийимдерине көнө албай барган жери аябай эле жомоктогудай чоң үй экендигин көрүп, аны дароо эле Камила трейнер деген аял тосуп алды. Анда каарманыбыз катуу сүрдөп кетти деп айтор отурган мезгилде юбкасынын бир тарабы жыртылып кетет. Извините, я не то хотел сказать. Нет, ай... Бирок ага карабай каарманыбыз ачык айрым эчтегеден тартынбаган кыз экендигин түшүнөбүз. Анткени ал Камилага өзү жөнүндө бардык нерсени айтып берип, күйөөңүздү эч нерседен зар кылбай караймын деп эле жумушка орношуунун аракетин көрө баштайт. Анда Камила жооп берип, күйөөм эмес балам, 2 жыл мурда кырсык болгон. Денесинин эч бир бөлүгү кыймылдабайт. Сиз чындап эле бул жумушка даярсызбы десе, каарманыбыз дароо эле ооба деген жообун берип, анда мени менен жүрүңүз деп каарманыбызга тааныштыруу ишин баштайт. Биз ушул жерде майып болуп арабага олтуруп калган адам тасманын башында көргөн жигит экендигин түшүнөбүз. Ал каарманыбызды тамашалап сүйлөй албаган абалды көрсөтүп, бирок чындыгында кырсыктан кийин денеси шал болуп калгандыгы менен башы көзү кыймылдап мээси жакшынакай эле иштегендигин билебиз. Анан дагы жигит бул убакта 31-ге чыгып аты Уильям экендиги белгилүү болот. Ну что, тебя взяли? Да. Ошентип каарманыбыздын жаңы жумушу башталып, ал мурдагыдай эле ачык түстүү кийимдерин кие баштап, Уилдын дарыгери Нейтан ага кайсы убакта кайсы дарыларды бериш керек экендигин үйрөтүп, бирок Уилдын көпчүлүк муктаждыктарын каарманыбыз аткарууга милдеттүү эмес экендигин түшүндүрөт. Муну уккан Луиза жакшы түшүнбөй, анда менин милдетим деги эмнеде десе, Нейтан жооп берип, сен башкысы Уил менен достошконго аракет кыл деп айтат. Анда сүйлөгөндү жакшы көрүп, ар дайым жылмайып жүргөн каарманыбызга мындай иш өтө оңой болчу. Бирок бардыгы Луиза ойлогондой болбой, анын кийингени Уилга такыр эле жакпагандай сезим калтырып, анан дагы каарманыбыз сүйлөгөн мезгилде Уил жооп бергиси дагы келбей коет. Анткени Уил кырсык болгонуна 2 жыл болсо дагы мурдагы жашоосун унута албай, башына түшкөн кайгыны кабыл алгысы келбей, жини келе берет экен. Ошондуктан арадан 10 күн өтсө дагы Луиза аны менен такыр эле тил табыша албай койду. Когда я говорю, он смотрит на меня, как на дурочку. Ну, ты и правда у нас глупенькая. Но ему-то откуда это знать? Анда каарманыбыз жумушундагы арманын бир тууганын айтып, бирок жумушту дагы таштай албайт экендигин түшүндүрүп, эртеси күнү адаттагыдай эле туруп алып көп деле жакпай жаткан жумушуна кетет. Ошол күнү Уилдын үйүнө достору келген экен. Алардын бири Руперт болсо, экинчиси тасманын башында көргөн каарманыбыздын сүйгөн кызы Алисия болчу. Анда Луиза сөздөрүнө аралашпай эле коеюн деп отун алып келүүгө кетип, кирип бара жатып Уил достору менен сүйлөшүп жаткан сөзүн угуп калат. Көрсө сүйгөнү жакын досу Рупертке турмушка чыгып жатыптыр. Бул сөздөрдү уккан Уилдын өңү бузулуп, көзүнөн жашы тегеренип, мен силерди куттуктаймын деп коштошпой эле тескери карап кетип калды. Ошол убакта Луиза кирип Уилдын сүрөттөрдү талкалап салгандыгын көрүп, эки жака жылбай туруңуз, мен азыр сынган айнектерди шыпырайын деп айтат. Ошентип болуп өткөн окуяны каарманыбыз жумушунан кийин жигити Патрикке айтып берип, биз ушул жерде Луиздин жигити Патрик каарманыбыздын сөзүн көп деле укпай, триатлон менен машыккандыктан көбүнчө спорт жөнүндө гана ойлонгондугун түшүнөбүз. Кандай болбосун Луизанын жумушу уланып, ал буга чейин Уил талкалаган сүрөттөрдүн сырттарын оңдоп,
Жасаган ишин Уиллга айтса, ал дагы деле нааразы боло баштайт. Ошондо каарманыбыз чыдай албай Уиллга: "Сен пейлиң такыр эле ит неме экенсиң? Эмне мага сенин жаныңда жүргөн жагат деп ойлоп атасыңбы? Мен болгону өзүмдүн ишимди жакшы аткарууга аракет кылып жатамын, анткени мага акча керек. Башка аргам жок эле жаныңда жүрөмүн" десе, бул чындыктар Уиллга таасир бергендей болду. Анткени Уилл аны аяй берген адамдарды көп жакшы көрчү эмес. Ошондуктан бул сөздөрдөн кийин Уилл каарманыбызды өзү чакырып чогуу тасма көрөлү деп олтурушуп, Санчобек каналын көрөлү деп андан соң аралаш медианы дагы көрүштү. Анда Луиза бул каналдар мага дагы жагат деп, Уилл ошондо гана экөөнүн ортосунда окшоштук бар экендигин түшүнүп, ошол күндөн кийин тил табышып бири-бири менен сүйлөшө башташып, бул нерсени Уиллдын апасы дагы байкап, ал эмес Уиллдын дарыгери Нейтан дагы Уиллда өзгөрүүлөр бар экендигин сезет. Ошондой күндөрдүн биринде каармандарыбыз Уиллды ооруканага алып барышты. Көрсө аны жарым жылда бир толугу менен текшерип турушат экен. Бирок Нейтан Луизага Уиллдын денеси кыймылдап кетүүсү мүмкүн эмес. Анткени анын белиндеги чучуктар жаракат алган. Азыр медицинада аны дарылоого мүмкүнчүлүк жок деп айтып таң калтырат. Ошентип убакыттын өтүшү менен каарманыбыз Уилл жөнүндө көптөгөн маалыматтарды билип, жумушуна кубаныч менен келип, бир күнү үйдөн бардыгы кетип, эки каарманыбыз эле калып, Уилл бир аз сыркоолой баштайт. Анда Луиза айласы кетип, эмне кылышын билбей ар кимге коңгуроо кылып, бирок эч кимди алдыра албай, акыр аягы 4 сааттан кийин гана Нейтан келет. Бул убакта Уилл бир топ эле кыйналып калган болчу. Анда Нейтан билгенин жасап, каарманыбыз бир аз болсо дагы өзүнө келип, жумуш убактысы аяктаса дагы Луиза бул жолу үйүнө кетпей койду. Ал каарманыбыздын жанында олтурганча анын ноутбугун алып, эски видео тасмаларынын биринде Уиллды аябай бактылуу көрөт. Анткени ал кырсык болгонго чейин кыймылдуу жашоону өтө жакшы көрчү. Ошол убакта Уилл дагы өзүнө келип, Луизанын дагы деле жанында олтургандыгына таң калып, бир жагынан ичинен кубанып экөө жакшы сөздөрдү сүйлөшүп калышат. Анда Уилл эмне үчүн мындай абалга түшүп калгандыгын айтып берсе, Луиза дагы бир жолу өзгөчө бир пейилдер менен тамашалап, каарманыбыздын жүзүнө жылмаюу алып келди. Ошентип арадан дагы күндөр өтүп, бир күнү каарманыбыз Луизадан: "Сен эмнеге мындай кийинесиң?" деп суроо салат. Анда кыз жооп берип: "Мага ушундай түркүн түстүү кийинген абдан жагат. Мен жүрөгүм каалаган нерселерди жасаган мезгилде өзүмдү бактылуу сеземин. Мисалы, сенин чөйрөң мага жаккан жок, аябай бай экенсиңер, бирок эки жүздүү болуп турбайсыңарбы? Ичиңердеги чыныгы жүзүңөрдү көрсөтпөй, аны жаап жашырып калып эле кичпейил болуп, бирок чындыгында аябай эле бактысыздай көрүнөсүңөр. Ушул кантип жашоо болсун" деп ичиндеги оюн Уиллга ачык эле айтып берет. Я согласен. Ошентип алардын мамилеси жакындагандан жакындап, Луиза каарманыбыздын сакалын да калып берип, бирок бир күнү Уиллдын атасы менен апасынын урушуп жаткан сөзүн угуп калды. Алар Уиллдын өмүрүнө 6 айлык калгандыгын сүйлөшүшүп, апасы бул нерсеге такыр көнгүсү келбей жатса, атасы аялын сооротуп: "Бул балабыздын тандоосу, анын кыйналып жаткандыгын көрбөй жатасыңбы эмне? Биз анын тандоосун сыйлашыбыз керек" десе, бул сөздөрдү уккан каарманыбыз кайгыга бата баштап, акыркы учурда өзү дагы Уиллга көнө баштагандыгын сезет. Көрсө Уилл мындай кыймылсыз жашоодон чарчап, 6 айдан кийин дарыларды ичүүсүн токтотуп, бул дүйнө менен кош айтышууну чечиптир. Муну түшүнгөн Луизанын оюна бир нерсе келип, ал китептерди таап, маалымат чогулта баштап, көрсө Уиллды мурдагы жашоосундай кызыктуу чөйрөгө кайтарып, аны өзүн өзү өлтүрүү чечиминен баш тартырууну каалаптыр. Ошондуктан Луиза эң биринчи эле Нейтанды дагы көндүрүп, 3 каарманыбыз ат жарышка барышат. Бирок аттарга көп деле кызыкпаган Уиллга зеригиштүү өтүп, аны Луиза деле сезип, бул жолу классикалык обондорду угуп келебиз деп атайын концертке билет алат. Смотри, начинается. Бирок бул жолу деле Уиллга обондор көп деле жакпады окшойт. Анткени ал көбүнчө Гүлжигит Сатыбековдун ырларын угат эле. Анда айласы кеткен каарманыбыз эмне кылышын билбей Уиллды үй бүлөсү менен тааныштырайын деп, жакында туулган күнү болгондуктан атайын үйүнө чакырат. Уилл туулган күнгө барып, каарманыбыздын үй бүлөсү жакшы маанайда тосуп алып, жигити Патрик бул жолу дагы туулган күнгө спорттук кийимдерин кийип алып чуркап келиптир. Патрик каарманыбыздын Уиллге тамак берип, анын оозун арчып жаткандыгын көрүп кызганып, бир мезгилде тортду алып келишип, туулган күндүн ээсине белектерин бере башташат. Анда Патрик берген белекке каарманыбыз көп деле кубанбай, Уиллдын белегин көрүп өзгөчө сүйүнүп кетсе, Патрик дагы бир жолу кызганат. Көрсө Уилл Луизага ал буга чейин өзү жакшы көрөм деп айткан сары түстөгү жумпайпак белек кылган экен. Ошентип көптөн бери айылчылабаган Уиллдын көңүлү бул жолу бир топ эле көтөрүлдү окшойт. Я получил работу! Ал эле эмес, Луизанын үйүндө дагы кубаныч болуп, көптөн бери жумуш таппай жүргөн атасы жумушка орношуптур. Сыягы бул аракет Уиллдын иши байтур, ал дагы каарманыбыздын жанына Уиллдын үйүнө ишке кириптир. Анткени Уилл Луизанын акча тууралуу кабатыр алгандыгын көрүп, жардам берүүнү чечкен экен. Ошентип арадан дагы күндөр өтүп, Уиллдын досу менен сүйгөнүнүн тою белгиленип, ал жака Уилл дагы чакырылгандыктан Луизаны дагы жанына алып алат. Тойго барган каармандарыбыз болуп жаткан мааракеге күбө болушуп,
Уилл Алисияны карап жүрөгүнөн бир сыйра ыйлап алды окшойт. Бир мезгилде эле жеңил бий башталса, Луиза каарманыбыздын жанына келип, булар экөөбүздү жеңил бий бийлей албайт деп жатат окшойт. Жүргүн булардын оозун ачыралы. Кана арабаңды иштетчи деп Уиллдун алдына олтуруп алат дагы араба менен тегерене башташат. Ошентип алар кечени көңүлдүү өткөрүп кайтышып, бирок дарыгер Нейтанга Уиллдун ал жака барганы такыр жакпады. Анткени Уиллдун иммунитети өтө төмөн болгондуктан элдерге көп кошулбаш керек эле. Себеби кичине эле вирус болсо өзүнө кабыл алып ооруп калат экен. Анда сөзүбүз оозубуздан түшө эле Уиллдун ооруп калгандыгы билинип, ал ооруканага жатып, бул убакта жигити менен жүргөн Луиза коңгуроо келген мезгилде Патрикти деле карабай ал жерден кетип калат. Бактыга жараша ооруканада каарманыбыздын оорусу жеңилдеп, ал өзүнө келип, Луиза Уиллдун көңүлүн дагы бир жолу ачуу үчүн Нейтан менен сүйлөшүп эс алууга барууну чечишет. Луизаны бул мерчемин уккан Патрик такыр каршы болуп, экөө сөз талашып кетип, 7 жыл бою жигит кыз болуп жүргөн каармандарыбыз бөлүнүп кетишти окшойт. Бирок Луиза бул нерсеге көп деле кабатыр албай, Уиллдын үй бүлөсүнүн жеке учагына олтуруп алып эс алууга жөнөп кетишет. Көрсө бул аралыкта Луизанын Уиллга болгон сезимдери пайда болуп калган экен. Ошондуктан ал басса турса каарманыбызга жакшы маанай тартуулоого аракет кылып, кечинде болсо экөөнүн ортосунда жылуу мамиле дагы болуп кетет. Эми Уиллдын жүзүнөн чындап эле жылмаюу кетпей калды окшойт. Ошондуктан ал каарманыбызга 6 ай өткөндөн кийин жасай турган иши тууралуу айтып берейин десе, Луиза ал тууралуу эбак эле билгендигин айтып, Уиллга кайрылып, сураныч, мага мүмкүнчүлүк берчи, мен сенин бул жашоого болгон сүйүүңдү кайтарып келемин. Сага убада беремин, жашооң эң кызыктуу өтөт. Аракет кылып көрөлү да десе, Уилл такыр эле оюнан кайтпастыгын айтты. Не могу я так жить. Не могу. Уилл. Ал Луизага түшүндүрүп, мен 2 жыл аракет кылдым, бирок ден соолугум ордуна келбейт экен. Сен билесиңби, мынчалык жашаш канчалык оор. Мен түнү уктаган мезгилде чуркап жүргөн боломун. Мурдагыдай эле сууга секирип, лыжа тээп жыргай берем. Бирок ойгонгон мезгилде чыныгы жашоого келип, кайрадан эле кыймылсыздыкты кабыл алыш керек болот. Мен атам менен апама дагы 6 ай жашаймын деп убада бергенмин. Мына ал күндөр дагы бүтөйүн деп калды. Сураныч, акыркы күндөрүмдө мени менен болчу десе, Луиза ыйлап, менден эмнени суранып жаткандыгыңды түшүнүп жатасыңбы? Мен кантип сенин жаныңда эчтеке кылбай сени өлүмгө узатамын. Мен тескерисинче сени тирүү алып калууга аракет кылдым го деп ал жерден кетип калат. Ошентип алар эс алуудан бири-бирине сүйлөбөй кайгыда кайтып келишип, Луиза Уиллдун ата-энесине мага акча төлөбөй эле койсоңуздар болот деп үйүнө кетип калат. Луиза өзүн коерго жер таппай кайда барышын билбей, акыр аягы атасы менен кеңешип бир чечимге келди. Анда Луиза чындап эле канчалык аракет кылбасын Уиллдун чечимин өзгөртө албайт экендигин түшүнүп, анын акыркы суранычын аткарууну каалап кайрадан анын жанына жөнөп, кийим кечесин алып алып кайрадан тез эле жетип барат. Извините, я нечаянно. Знакомый грохот. Неужели Луиза Кларк пришла? Уилл Луизанын келгенине кубанып, Луиза болсо ыйлагысы келип, Уиллдын ата-энеси алардын чогуу болуусуна мүмкүнчүлүк берип сыртка чыгышат. Луиза көзүнөн жаш агызбаганга аракет кылып, Уиллга мен сенин эми жаныңда боломун деп убадасын берип, жанына жатып Уиллды кучагына кысты. Ошентип бул окуядан 2 жума өтүп, Луиза Парижде Уиллден калган катты окуп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө Уилл каарманыбызга эми сен эчтекеден кем болбойсуң деп бир канча сумма акча таштап кетиптир. Бул сөздөрдү окуп жаткан каарманыбыз көзүнө жаш алып, биз Уиллдин өлгөндүгүн түшүнөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарда сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бул кыска өмүрдө өзүбүз дагы бирөөнү сүйсөк, биз дагы бирөөнүн сүйүктүүсү болуп өтүүнү насип этсин.